Келиңиздер, biz бұл Рамазан айында сигарет, нас сыяктуу жаман иштерден арылалы. Жарым жалаңаш жүргөн, авратын жаппаган адамдардын катарынан чыгып, уяттуу жерлерибизди жабалы. Арамдан кесиптерибизди таштайлы. Чоочун болгон аялдарга кароону токтотолу. Балдарыбызга жаман тарбия, жаман үлгү болууну таштайлы. Шайтандын жолун ээрчип жүрөт элек. Бүгүн бара бер шайтан деп туруп, мечит жолуна кайталы. La budda iza min at-tahawuli min hazar hali ila al-aksi. Мына ушундай жаман адаттарыңыз болсо, ушунун наоборотуна кайтышыбыз керек. Битагири нафс. Нафсибизди өзгөртүшүбүз керек. Биз нафсибизди бүгүн революция жасап, төңкөрүш жасап өзгөртпөсөк, жараткан Аллах Таала эч качан өзгөртпөйт. Быйыл Рамазанда оңол болсоңуз, мындан кийин 100 Рамазан кесе дагы сиз оңолбойсуз. Анткени Аллах Таала кереметтүү Кур'анда «Инналлаха ла югайру ма биқаумин хатта югайру ма би анфусихим». Аллах Таала бир коомду өзгөртпөйт, алар өздөрү аракет кылмайынча, өздөрүн өздөрү өзгөртмөйүнчө дейт. «Валан якуна залика илля ан табда'a бит-тауба». Өзгөрүү бул тауба менен гана болот. «Вала настахиффа би'уюбина ва зунубина ка'аннаха шай'ун хаййин». Келиңиздер кылган күнөөлөрүбүздү бир оюн деп, жеңил деп санабайлы. Дамына кыйкыра берет экен да эми бир аз болот да, тойчулукта болду, башкада болду деп кылган күнөөңдү жеңил санабагын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннал му'мин яра зунубаху ка'аннаху qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa alayhi." Чындыгында ыймандуу болгонуңар үчүн жумага келип, шашып келип, маселе угуп отурасыздар. Пайгамбар айтат: "Мечитке келген ыймандуулар, намаз окугандар күнөө кылганда ал күнөөсүн үстүндө турган тоо сыяктуу сезет. Абайлабасам түшүп кетет деп карап, тезирээк кечир Кудай деп жүгүрбөсөм, басып калат деп үстүндө турган тоо сыяктуу сезет. А бирок кээ бир күнөөкөрлөр бар. Wa innal fajir yara zunubahu kazubabin marra alayhi anfa. Kээ бирөөлөр кылган күнөөсүн, кээ бир бузукулар кылган күнөөсүн мурдунун астынан учкан чымындай элестетет. Чымын кесен экип коесуз, кууп коесуз, кетип калат. Kazubabin marra ala anfi. Murdunun астында учуп аткан чымын сыяктуу сезет. Faqala bihi hakaza qala Abu Shihab biyadihi fawqa anfi. Колу менен ушундай кылып көрсөттү деди Абу Шихаб. Пайгамбар эмне деп айтты? Мурдунун үстүнө өскөндө мындай чымынды кеде куу беребиз, бачирке кесе мындай кылып өтүрүп куу беребиз. Күнөөнү ушундай сезгендер бар дейт. Күнөөнү биз чымын сыяктуу мындай кылсаң кууп калсаң кетип кала турган эмес, ыйлап жалбарып, Аллахым мен өлдүм, мен пендечилик кылдым, мен буга чейин билбеппин. Бүгүн Шумкар Дамладан уктум. Быйылкы Рамазанда менин мойнумду тозоктон кутулт о Раббим деп не жалбарышыбыз керек экен. Вала буда мин ат-тагйир вал хижрати ила Аллахи таала дуна мукабара. Текеберден бестен өзгөрүп Кудайга кайтышыбыз керек, Кудай тарапка көчүшүбүз керек. Вал наж'ал мин Рамадана muaskar tawbatin natahawwalu fihi min al-ma'asi was-sayyi'ati ila ta'ati wa fi'li al-khayrat. Келгиле бул Рамазанда согуш майданындагы аскердей болуп, тынбастан аракет кылып, күнөөлөрдөн арылып, Кудайга моюн сунуу жакшы иштерге көчөлү. Согуш майданындагы аскер не кылат? Өтүрүп пайлап жатат. Ок тийип калбасын, окопто башкада, мүмкүнчүлүк болсо бомба аргытат, башка кылат. 1 секундда текке кетирбейт. Душман келип болсо же жатабыз, амал болайынчы деп. Душман келип талкалап өлтүрөт. Согуш майданындагы аскер кандай аракетчил, зирек, снайперлер жаткан сыяктуу Рамазанда 30 күн ушинтип жат дейт. Пайдалан Рамазандан. Аллах Таала күнөөлөрдү кечирет дейт. Эгер пайдаланбасаң, анда Аллахнын жана пайгамбардын каргышына калабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Таифке барганда таифтер кууп чыккан. Денесине ташпаран кылып урганда, денесинен аккан кандар жолда кеткен изи билинип калган, ушунчалык көп кан аккандан. Жебреил периште келип, "Я Мухаммад, сура, не керек?" дегенде, пайгамбар, "Мен буларга түшүндүрө албай атам. Менин коомум түшүнбөй атат. Буларга мен жаман күмө кылбайм. Аллахым бул Таиф элине хидаят бар" дейт. Анткени бул пайгамбар кереметтүү Кур'анда Аллах Таала айтат: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Биз сени аламдарга рахмат кылып жөнөттүк дейт. Мээрим болуп келген пайгамбар адамдарга жамандык каалабайт эле. Бирок Аллах Тааланын буйругу менен Рамазандан пайдаланбаган адамдарга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы каргыш айткан. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям моундай минбардын тепкичине путун коюп атып,
Birincisine putun koygonda amin, ekincisine putun koyup amin, üçüncüsüne koyup amin deydi. Mınday okuyany körmegen sahabalardan kalıp, ya Rasulallah, bugün bir özgöçe iş kıldın. Nele tepkişten çıkıp baratıp amin, amin, amin dedin. Amin degen söz mendele dua kısam amin, amin de otpaysarba. Allah'ım tezinen kavul kıl degene. Allah'ım bere koy uşul suraganını degene. Neni bere koy, neni kavul kıl dediniz ya Rasulallah. Ün yok, söz yok, uşuntdiniz dese. Men minbarga putumdu koygonda, tepkişke putum koygonda, Cebrail ferişte keldi dağı. Ey Muhammed, kim Ramazanға жетip, Ramazanda günөөsүнөн arılbastan, Ramazan çıkkanda ayt namazga dağı günökör boydan kelse, nurdu menen süyrelip tozakka kirsin dediler. Fakultu amin, men dağı amin, anda tozakka kire versin dedim deydi. Bul 30 күндүк жана мен сиздерге айткандай базар сыяктуу бир канча бир мөөнөттө өтүп кете турган нерсеге кайдыгер мамиле жасабайлы. Эч кимиңиздер базарга түштөн кийин барбайсыздар. Бардыгыңыздар багымдатты жолдо окусам болобу, базарга шашып баратып деп, багымдат жөнүндө суроо бергенде базарды кошо бересиздер, базар бүтүп калбасын деп шашкандыгыңыздан мешитке келбей бараткансыз. Рамазан да ошол базар сыяктуу бир канча мүнөт, бир канча саат экен. Мына ушул сааттарда өзгөчө бир пайдаланып калат. Өзгөчө бир сезон бир туугандарым. Бул Рамазандын кыйындыгы Кур'ан түшкөн ай. Кур'андын туулган күнү. Кээде аялыңыздын туулган күнү, балаңыздын туулган күнү торт көтөрүп келесиз. Бирок сиз экөөбүздү эки дүйнө бактылуу кыла турган, кыяматта тозоктон кутулта турган, экөөбүзгө жол башчы болгон, шифа болгон, рахмат болгон, мээрим болгон, жол башчы болгон кереметтүү Кур'анга бул айда кандай мамиле кыласыз? Кур'анды окуш колуңуздан келбестир. Кур'анды түшүнүш колуңуздан келбестир. Жок дегенде кереметтүү Кур'андын буйругу мен сизге кыргыз тилинде айтып берип атамын. Кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun. Рамазан силерге фарз болду, силерден мурдакыларга фарз кылынгандай. La'allakum tattaqun. Таква болушуңар үчүн дейт.